меня снять. Я не разрешал меня снимать в камере. Именно сентябрьда келип текшергенде дагы колу менен тияк кармалап буту менен тие баштым. Мен эмне кылып атасыңар десем, ошентип мени жаман сөздөр менен сөгүп унижать этип, анан мен чыдабай чыгып кеттим камерадан. Чыдабай чыгып эмне кылса ошол. Максат, мен башындагысы туура эмес басылып калды. Ошо кармалган күнүңөрдөн баштап бүт бардым, бизге дагы кыска айта салгычы. Памятабыз. Ошо мен бияка келгенден бери дайыма эле ушул жанагы камераны кайра текшеришип эле ошол интимный жактарды колдор менен кармалап, буттар менен тээп ушундай жаман мамиле кылып атышат да. Ула мен сурасам болбой жана буюндун өкүлчүлүктөрүнөн азыр ГСИН деп койгоду. Ошол жерден келип эле камерага да мени тартып кетиптир. Камерага тартпагыла десем болбойт. Камеранын ичинен тарткан болбойт да мыйзам боюнча мен өзүм уруксат бермейинче. Анда кетерден көрсөтүптүр камерада жүргөнүмдү. Анын чоңдорго да кайсы күнү кармап, ошо кармалганыңар жөнүндө да айтып берсеңер, карцердеги. Карцердеги. Менен тетиги башынан баштаппы? Карцерге кармалганыңар. Мен тартпайм. Карцерге ошол мени 5 күн кармашты. 5 күн кармап мен мыйзамсыз мени карцерге киргизип атасыңар чоң менен, ошо түрмөнүн чоң менен десем, орой сүйлөп мен анда мен голодовка кылам деп айтсам укпай мени ручка менен кагаз бергиле десем, ручка менен кагазды бербей коюшту. Кийимдеримди чолтуп алайын десем, жуун кийимимди алып алайын десем, аны да бербей койду. Анткени положение боюнча 631 боюнча жок дегенде самын зубной паста щеткаларды алышым керек болчу. Анда киргизбей, кирсек камеранын ичинде лампочкасы жок. Караңгы камерага камап салышты. Анан балдар айтып атышты, ошол биздин чоңубуз деле күнөөлүү эмес. Ошо сизди биякта отуруп митингге жардам бере койбосун, камал таап туруп 5 күнгө камагыла деген эле эме болуп кетиптир деп. Ошол амал менен анан 5 күн кыйнашты. Мен голодовка кылдым. Bir kılsam da bolboy gulkaga da çağırma koştum. Buna 24 fevralda beri duşkada düşelepmin. Duşkada aparmay жатышат. Buna atayın морально-психологический давление пытка кылып атышат. Анткени мыйзам боюнча жок дегенде bir жумада bir душка алып барыш керек. Bir жумада 15 мүнөттөн эмес, көп эмес жок дегенде кир жуганга алып барыш керек. Анысы жок. Ошол бычак табылды деп, кухонный бычакты өзүлөр да под контролем администрация бериш керек. Ошол кухонный бычак бар деп, сылталып, телефонум бар деп, телефонду мен өзүм бердим келип, комнатамды чачып, буттар менен тепселеп, дарыларымды чачып, мындай пакетин алып алып, анан эмне кылып атасыңар десем, оройм сүйлөп, жаман сөздөр менен сөгүп. Султан Муратов Максат деген бала. Анан мен чыдабай камерадан чыгып кетип, өзүм эмне кылсам ошол кыла деп чыгып кетип, анан чоң менен сүйлөшүп аткам, Улан Бакирдинов менен. Эмне болуп атасыңар, эмне кылганыңар десем, бизден күнөө жок эми. Ничего личного, только сверху нам говорят, вот то мы и делаем. Вдруг вы там митингу помогаете здесь сидеть. Мен ошентип атайын шылтоо кылып таап, анан ошол Бакирдинов Улан түрмөнүн начальнигине айттырып, ошо атайын камагыла. Сизге кол көтөргөн жокпу? 5 күнгө эме камагыла депчи. Жок, көтөргөн жок. Анан ошол тиги Неме карцер кандай экен? Карцер жөнүндө кыскача айтып койсоңуз. Ошол карцерде эми 029 деген камерага киргизди, подвалдын астында. Мустак 10 градустан жылуу эмес. Киргизгенде дагы ошол жылуу кийимдеримди бергиле десем, анысын укпай. Самын зубной щеткаларымды бербей, полотенцемди бербей, 2 күндөн кийин беришти, араң суратып атып. 2 күн ошол гулкага чыгарбай коюшту, лампочкасы жок, караңгы жер экен. Крысалар жүрөт, канализациясы ачыгын экен бет маңдайына. Ошонусун жыттанып атты. Туалетинде болсо узун бир глистилер жүрдү.
клоп, таракан деген сол турады ичинде. Аерден тамак жеш деле мүмкүнчүлүк жок. Ошон үчүн 5 күн голодовка деп дагы кармадым. Анткени биринчи жок дегенде предупреждение бериш керек, же выговор бериш керек. Бир нарушение кылса, анан кийин карцерге киргизет да. А булар бир да предупреждение берген жок мен келгенден бери биякта. Ошол биринчи СИЗОго бир да выговор берген эмес. Түзүлө барып эле киргизип салды да. Бул мыйзамсыз толук. Биринчиден ошол незапрещенный вещь деп чыгаргандарын мен каткан жокмун аны. Носкиме катып алып чыгарса бир жөн. Мен өзүм бердим мына мен. Ал мыйзам боюнча дагы берген алган менин имуществом деп мен макул дедим. Аны тапканда дагы булар көтөрүп кетип калды, унчукпай эле. Буну разбой, воровство деп айтылат да, мыйзам боюнча. А булар ошол жерден 3 экземпляр менен акт түзүш керек болчу. Анан кайсын телефондун идентификацион номерин түзүш керек болчу. Сим картасын жазыш керек болчу. Эртеси алып барып акт түзүп туруп, башка модель телефонду жазып туруп, киргизип мына сиздики деп атат. Мен айттым, ал меники эмес бул. Акт. Мен бергенде сразу ошол жерден түзгүлө. Мен 1-2 жолу ошол жерде кат жазгам. Кайсыл силерде запрещенный вещь деп эсептелинет. Кайсыл эсептелинбейт. Внутренние правила распорядка, правила поведения как сотрудников, так и заключенных белгиле деп кагаз түрүндө 2 жолу жазгам. Кагаз түрүндө жазганда да бияктагы администрация бир да жол берген жок бияктагы правиласын мага. Эч кимге бербейт. Анан өзүлөр мыйзам менен өзүн чыгара беришет экен бияктан. Это запрещено, это не запрещено. Мисалы кухонный бычак не запрещен.